Салам достор. Сиздер менен кайрадан билесизби рубрикасы. Биздин рубрикада сиз көптөгөн логика суроолорго жана кызыктуу жоопторго күбө боло аласыздар. Андыктан бизден алыстабаңыз. Биздин алгачкы сурообуз кантип тамчыны камчыга айлантса болот? Самачак. Тамчыны кантип камчыга айлантса болот? Тамгаларды алмаштыруу менен Т менен Кны алмаштырып койсо болот. Кантип тамчыны камчыга айлантса болот? Тамчыны камчыга? Ошо тамгалардын өзгөртүп. Кантип тамчыны камчыга айлантса болот? Тамчыны камчыга? Билбейт экен. Жок. Барды качат. Саламсыздар, суроо. Камчыны тамчыга. Т менен Чны алмаштырып коет экен. Кны о. Камчыны камчыга? Камчы. Тын ордуна Кны койсок камчы болот. Биздин экинчи сурообуз көз жумук кезде эмнени көрсө болот, билесизби? Эчтекени. Караңгылыкты. Билбейм. Түш көрсө болот. Көз жумук кезде эмнени көрсө болот? Эшесин? Да, правильно. Спасибо. Не спасибо. Көз жумук кезде эмнени көрсө болот? Караңгы. Караңгы. Түш, ооба. Туура. Көз жумук кезде эмнени көрсө болот? Караңгылыкты. Дагы эчтекени болду. Түштү көрсө болот, ооба. Биздин үчүнчү сурообуз өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендиги үчүн биз барбыз. Бул сөз кимге таандык, билесизби? Чыңгыз Айтматов. Бул сөз кимге таандык? Чыңгыз Айтматов болуш керек. Өлкөнү эстеп, келечекти күтө билгендиги үчүн биз барбыз. Бул сөз кимге таандык? Билбейм, честно. Өлкөнү эстеп, келечекти күтө билгендиги үчүн биз барбыз. Бул сөз кимге таандык? Сагызакова. Өлкөнү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Бул сөз кимге таандык? Бул билесизби рубрикасы болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Толук бир жумадан кийин кайра эфир аркылуу көрүшкөнчө.